жалпысына биз үйлөнө турган илим бул кайсына кирет десе, бул үч негиз ар бирөөбүз аялы болобу, эркеги болобу, баласы болобу, кедейби, байбы, өкмөттө иштейби, иштебейби, акыл эси бар адам баардыгы үйрөнүш керек. Молдого шылтап койгон илимдүү адамдан сурап алам деген болбойт. Аллах тааланын бирөөдөнүдө мен бирөөдөн барып сурап алам, пайгамбарды бирөөдөн барып сурап алам, ислам динди барып бирөөдөн сурап алам деген болбойт туугандар. Ушул сиздин бактыңыз. Аллах тааланды тааныган илимди үйрөнүңүз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тааныган илимди үйрөнүңүз. Ислам динди далил менен билиңиз. Мына ушул негизги нерсе, үзүр жок деген актануу жок адамга. Кабырга кирериңиз менен периште мына ушул үч нерседен сизден сурайт. Роббиң ким, динин кайсы, пайгамбарың ким деп сурайт. Анан ушул үч негиз менен үйрөнүп, жүрөгүнө сиңирип, ошону жакшынакай кылып билип түшүнүп алган адам, аны менен практика кылып жашаган адам бул дүйнөдө иншалла Аллахтын жардамы менен ал адам жооп берет. Үйрөнбөгөн адам кантип аны менен жашайт? Билбеген адам кантип аны окуйт? Кантип аны түшүнөт үйрөнбөсө? Ошон үчүн баарыбыз сабыр кылып, аракет кылып, аз болсо да